Бүгүн Бишкек шаарынын ички иштер милициясынын башкармалыгынын башчысы милициянын полковник Азамат Токтомеловдун чакыруусу менен ГУБДда болдум. Жолугушууга блогерлер, ММК өкүлдөрү жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары катышты. Шаар үчүн маанилүү маселелер талкууланды. Интернет алдамчылык, кылмыштуулук, жол кыймылынын эрежелери, унаа токтотуулар жана мыйзамсыз парковкаларда башаламандык. Коопсуздук боюнча маанилүү маалымат айтылды. Бишкек шаарындагы бардык мектептер жана бала бакчалар видео көзөмөл камералары менен камсыздалган. Ошондой эле шаардын болжол менен 50% аймагы видео байкоого алынган. Бул балдардын жана шаар тургундарынын коопсуздугу үчүн абдан туура кадам. Ошондой эле 102 кызматынын иши менен тааныштык. Жакынкы аралыкта өзгөрүү пландалууда. 102 чалуулардын кабыл алуу үчүн өзүнчө бөлүм түзүлүп, УПСМ кызматкерлери түздөн-түз жолдогу тартипке көңүл бурат. Эгер бул реформалар туура ишке ашса, шаардык тартип күчөйт, кайрылууларга жооп ылдамдайт жана жалпы коопсуздук деңгээли жогорулайт. Бишкекке дал ушундай системалуу чечимдер керек.